Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун көрөрмандары, кадырлуу меймандар. ЛТРде Билерман Ордо теле оюнунун бүгүн финалдык чыгарылышы. Биринчи сезондо Семетей Амиралиевдин командасы 6-2 эсебинде телекөрүүчүлөрдү жеңип, биринчи орунга чыккан жана бүгүн бул команда жогорку лиганын финалында ойномокчу. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, финалдык оюнга кош келипсиздер. Мен команданы Ордого чакырууну баштасам, демек финалдык оюнда Аманбай уулу Улан чакырылат. Ош мамлекеттик университетинде врач-ординатор болуп иштеп жатат, келечектеги дарыгер. Базарбай Юлдашев, Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Сыймык Марат уулу, Ош мамлекеттик университетинин студенти. Нуристан Марат уулу, Ош МУнун магистранты. Марат Абдыкулов, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу. Кыргыз-Кытай гуманитардык институтунда мугалим болуп иштейт. Жана команданын капитаны Семетей Амиралиев, Ош МУнун доценти, филология илимдеринин кандидаты. Семетей мырза, мына бүгүн көптөн күткөн убакыт сааттагы келип жетти окшойт. Маанаңыздар кандай? Финалдык оюнга даярсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Биз бул оюнду абдан күттүк. Мана бүгүн ойноп отурабыз. Абдан кубанычтабыз бүгүнкү финалга чыкканыбызга. Бул оюнга мыкты даярдыктарды көрдүк. Бүгүнкү оюнга даярбыз. Оюнга, командага ийгилик каалайм. Урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн финалдык оюнга биз эксклюзив өзгөчө бир билекти коебуз. Бул сиздер көрүп турган бүгүн Семетей Амиралиевдин командасы финалдык оюнду ойноп бүткөн соң ушуну расмий түрдө тапшырабыз. Ушул статуэтка, Билерман Ордо статуэткасы бүгүн Семетей Амиралиевдин командасына тапшырылат. Кудай буйрса, командага ийгилик. Эсеп 0-0. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул сааттан баштап суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Биздин дарегибиз Ош шаары, Ленин көчөсү 330. Билерман Ордо интеллектуалдык оюндар деп жазыңыздар. Facebook'ta Билерман Ордо деген атайын баракчабыз бар. Электрондук поштабыз bilerman@tv.mail.ru. Instagram'da Билерман Ордо деген дагы атайын расмий баракчабыз бар. Билерман Ордо оюну бул акыл дарамети менен адамдарды билим алууга, китеп окууга түртүп, ошол учурда акчалай утуштарга болсоңуздар болот. Биздин башкы демөөрчүбүз Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Бул цемент заводунун жамандына ыраазычылык билдиребиз. Жогорку кеңештин депутаты ушул клубду колдоп, билермандарга стимул берип жатат. Арапбаев Азамат Абдуллажанович мырзага дагы биз ыраазычылыкты билдиребиз. Биздин өнөктөштөрүбүз болсо Барбол атамекендик фирмасы адал жана тартуу шириңиктер сиздер үчүн, жана Идея дизайн студиясы, полиграфиялык борбол. Идея бул сенин идеалдуу стилиң. Ош шаары, Кооператив көчөсү, Сулайман тоонун маңдайында. Анда эмесе, урматтуу команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раундга 1000 сом акча байга катары коюлат. Башкы демөөрчүбүз Араван цемент заводу жана бүгүн ушул команданы колдоп Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги, ректору баш болуп Каныбек Абдывасичевич 5000 сом акчаны ушул командага сыйлык катары бермекчи. Феруза
Абилова сіздерге қаршы суроо жөнөткөн. Биринчи раундда Ноокат району Кайрагач айылынын тургуну. Урматтуу билермандар, футбол бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң кымбат, абройлуу, мындайча айтканда спорттун эң алдыңкы сабында турган оюндардын бири. 90 мүнөттүк топтун артынан чуркоо, оюнду башкаруу, оюнчуларга эскертүүлөрдү берип, айтор ар кандай абалдарды көзөмөлдөп туруу бул калыстардын иши, туурабы улан? Ошону менен бирге алардын иш куралдары дагы өзү менен кошо жүрөт калыстардын. Бирок бир курал бар калыстарда. 90 мүнөттүн ичинде бир да жолу калыс аны пайдаланбайт. Бул эмне? Урматтуу алып баруучу, мөөнөт номурда жооп бар бул. Башынан ким ойнойт, реверс. Ким жооп берет? Өзүм жооп бергенге аракет жасайын. Бул 90 мүнөт ичинде ойнолбогон, бирок калыстын куралы бул жеребьевка жасоодо иштетилүүчү курал. Тыйын десек да болот. Ошол кайсы команда ойнорун чечип алууда колдонулуучу курал. Эсеп 1-0. Жооп тура. Бул ошол калыстар оюндун башында колдонуучу бул баягы тыйын деп койсок болот. Көбүнчө тыйын колдонушат. Оюн бүткөнгө чейин аны калыстар колдонбойт. Жазып коюңуздар. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Семете, сиз өзүңүз футболго канчалык кызыгасыз? Урматтуу алып баруучу, эл катары эле кызыгам, бирок өтө фанатик эмесмин футболго. Акыркы дүйнө чемпионаты кайсы өлкөдө өткөнүн билсеңиз керек. Билем. Кайсы жерде? Россияда өттү, Франция жеңүүчү болду. Франциянын командасы. Жакшы эле билет экенсиз анда. Дамир Шерматов Өзгөн районунун тургуну сизге каршы суроо жөнөткөн. 1200 сом бул раундтун байгеси. Урматтуу билермандар, 1968 жылкы футбол боюнча кандай талаш тартышы жок эле финалдык оюнда эки команда ойнош керек. Англия өзү чемпион аныкталып калган. Финалдык оюнда эки команда ойногон. Англия чемпион болуп калган. Эмне үчүн? Ал жерде бир эреже колдонулган эмес. Бүгүнкү күндө колдонулат, бирок 68-жыл бул колдонулган эмес. Минута кетти. Офсайд качан кирген базар? Дагы. Офсайд. Сайт бар эле. Мисалы үчүн сайт кечеси жок. Карасаң 68-жыл болду. Эреже кол бермедик. Финалдык эреже Жок, оюн болду, эки команда ойноду. Эч кандай талаш тартыш жарата турган бир процесс экен да. Эмне талаш тартыш кылат? Тең чыккан команда пенальти болду. Англияда өтүп Мурдагы топтун болду. тыйын ташталган ал мезгилде. Тең келсе пенальти болгон эмес. Тыйын ташталган. эки команда ойноп деп атпайбы азыр ана? Жок, ойногондо Пенальти болгон эмес. тапкан адам Пенальти болгон эмес. Чемпиондор лигасында шундай эле. Дагы Европада да болушу мүмкүн да. Болушу Эгер пенальти кийин кирген болсо чемпион болуп калышы. Тыйын менен эле. Лотерея сыяктуу эле болуп калып атабы дейм. бирок ошондой да болушу мүмкүн. Тыйын таштап чечип коюшу мүмкүн да. Пенальти жок болсо айланчок келбей чечиш керек. Башка вариант жок. Азыр пенальти бар, ошол мезгилде. Семете мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Базарбай жооп берет. Базарбай. Демек, бир маалыматым бар. Чемпиондор лигасында бүгүнкү күндө клубтар ортосунда 60-жылдары тең чыгуу болуп калса 2-2, 1-1, 0-0 тыйын ташталган. Тыйында уткан команда чемпион болгон же болсо кийинки турга чыга алган. Демек, башка деле вариант келбей атат. Ошол тыйын ташталганын эсебинен чемпиондукту алган. Кийинчерээк бул тыйын таштоонун ордуна пенальтилер сериясы деген азыр лотерея киргизилген, өзгөрүлгөн бул закон. Демек, сиздер мындай баягы чүчү кулактын негизинде эле кимге таш болсо, ошол жеңүүчү деп табылган деп эсептеп атасыздар. Ооба. Жооп туура, 2-0. Жооп туура. Пенальтилар сериясы же болбосо экстра тайм, кошумча убакыттар, 90 мүнөттөн кийинки. Ошол убакытта бул эрежелер кирген эмес, урматтуу билермандар. Тыйын менен эле маселе чечилген. Кимге кайсы тарап туш келсе, айтылган тарап туш келсе, ошол чемпион болуп кете берген. 1200 сом командага
өтөт, 2200 сом утушка ээ болуп атат экинчи раундда. Эсеп 2-0. Биз оюнду улантабыз. Үчүнчү раунд. Базарбай, сиздин мындай көрмандык кылган Европада командаңыз клуб кайсы клуб? ооба, Англияда Челси менен Ливерпул. Учурдагы Чемпиондор лигасында булардын абалы жакшы эмес. Жок, Ливерпул чыкты. Ливерпул чыктыбы? Челси Европа лигасында ойнойт. Барселона ойнойт, Ливерпул менен Барселона. Аскар Токоев, Өзгөн районунун тургуну, сиздерге каршы суроо жүргөн суроосунун байгеси 1300 сом, бул телекөрүүчүнүн суроосунун байгеси. Урматтуу билермандар, ыйык Куранда мындай аяттын маанилери келет. Үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Анкабут сүрөсүнүн 41 аятында келет. Белгилүү болгондой, жөргөмүштүн ургаачысы гана үй салууга кудуреттүү. Ал эми эркеги үй салууга мындай кызыкпайт жөргөмүштүн табиятында. Жөргөмүштүн ургаачысы урук байлагандан кийин эркегин өлтүрүп, үйүнөн сыртка чыгарып коет. Ал эми кичинекей жөргөмүштөр да чоңоюшкандан кийин апасын өлтүрүп, алар да үйдүн сыртына чыгарышып коюшат. Караңыздар, тагдырдын эме тамашасын, Ошондой эле жөргөмүштөр курган үй эң бат бузулуучу үйлөрдүн бири, билесиздер. Өтө назик. Суроо. Жөргөмүштүн үйүнүн дагы кандай жаман тарабы бар? Кетти минута. Десет катар же, вирус чакырат, вирус чакырат, десет катар өздөрү жешет. Өздөрү дагы жаман жагы деген бар. Алар десет катар жегенден кийин аны өздөрү жем катары жешет. А вирус чакырат экен. Эмес. Жаман жагы не? Жаман жагы. Ал оору келгенде мисалы үйдү булгайт, дагы. Ушу жөргөмүштүн Дини болсо жин, шайтан. Жин шайтан чакырабы же? Жин шайтандарды чакырабы? Дини тараптан карайт. Шариатта ошо дүйнө боюнча айтып атат. Желе боюнчачы. Желен зыян. Желен зыян. Жауш өзүнө бар. Жаратылышка зыян тийгизбейби? Жаратылышка чымындарды өлтүрүп атат, көпөлөктөрдү өлтүрүп атат, туура? Жаратылышка зыян тийгизип атпайбы? Балким Ошол эле башка. үйдүн куштарында Тура бузулусын айтып бер. Семетей. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, суроону бир кайталасаңыз болобу? Суроо. Жөргөмүштүн үйүнүн дагы кандай жаман тарабы бар? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Улам мырза жооп берүүгө аракет кылсын. Жөргөмүштүн торлору болсо, апаларыбыз койбойт да, оору чакырат деген сөз айтылып жүрөт. Анан мындан сырткары жин шайтан жана ошондой жаман нерселерди чакырышы мүмкүн. Ошол оору, башка жаман нерселерди Сиз кайсы Адамга- жасап атасыз улам? адамга оору алып келет. Ошол үй бүлөгө. Жөргөмүштүн уясы адамга оору алып келет. Ошондой. Жооп кабыл алынат. Буайша муңайып калды. Уландын жоonu канаттангандай эмес. Буайша. Мен туура жоопту айтам. Жөргөмүштөр үйүн жашоо үчүн эмес, жашаган үчүн эмес. Кандайдыр башка бир майда жануктарды кылтакка илип өлтүрүп алуу үчүн салат. Урматтуу аман мырза, оору таратуу адамдарга зыян үчүн эмес. Ошол жерде дагы жануктарга өлүм тартуулайт экен да. Булардын уясы дагы зыян да. жок. Бул табиаттын. Эсеп 2-1. Телекөрүүчүнүн пайдасына. Вариант бар эле, туура жооп бар эле сиздерде. Туура жооп бар эле. Карышкын деле жаман да. Мында ышанардын баары жаман да. Жөргөмүштүн уясынын жаман жагы. 4-чү раунд. Командада азырынча 1 минута үнөмү бар. Кошумча бонус алып баруучу тарабынан берилет сураса жана ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүн финалдык тур, урматтуу телекөрүүчүлөр, Семетей Амиралиевдин командасы күч сынап атат. Сиздер менен азырынча бир упай алды да булар. Урмат Чечейбаев Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөткөн, суроосунун байгеси 1500 сом. Урматтуу билермандар, мониторго назар салыңыздар. Эмнени байкап турасыз, Семетей мырза? Штатив окшойт.
штативке окшогон нерсе. АКШнын Вашингтон штатына караштуу Сиэтл шаарында поп маданиятынын музейи жайгашкан. Көп туристтер, жергиликтүү калк ал жерге кирет. Ошол музейде ушул силер көрүп турган гитаранын астына коюучу бир штатив турат. Бул гитара коюучу штатив. Урматтуу Семетей мырза, суроо. Эгер гитара коюучу ушундай штатив болсо, гитарасы каякта мунун? Эмне үчүн бул бош турат музейде? Эмне үчүн бош койгон? Кеттим та. Джексон бар, Майкл Джексон, Пресли, Элвис Пресли. Страдивари, Гитарасы бул 20-жы кылымда жасалган бул. Элвис Пресли. Бир ырчынын гитарасы болот да. Баягы Страдивари Американ Сиэтл болсо анда Башка жака коюшу мүмкүн. Луврга коюлушу мүмкүн ал жерге. Луврга да кетип калышы мүмкүн, туурабы? Америкада. Америкада. Сиэтл, Вашингтон болот. Бирле шаарда. Элвис Пресли болсун. Дагы. Башка. Бирок ал өзүмен кошо башка мүмкүн. Каяка кеткен деп демек Башка вариант чыкпайбы? Да, кеттик көйлөн өрөйүкчү. Убакыт бар болот. Каякта болушу мүмкүн дагы. Бирөөгө белекке берилген Бул эмес. Америка болгондон кийин. Дагы. Аукционго коюшу мүмкүн. Аукционго коюп сатылышы мүмкүн же болбосо. Жок, жөнөкөй болгондо. Семетей мырза, эмне үчүн музейде гитарасы жок, бош ушундай гитара койгуч подставка деп коет орусча, ушундай бир эме турат. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нуристан Маратұлы жооп берет. Нуристан. Бул биз ойлоп атабыз эгер рок ошол музейинин поп эмесин музей боло турган болсо, бул гитара ошол поп королу же болбосо Майкл Джексон же болбосо Элвис Пресли аябай жакшы билебиз. Болгондо дагы америкалык. Ошол адамдар менен кошо көмүлүшү мүмкүн деген вариант болуп атат. Экинчи вариант бул музейде сакталышы мүмкүн же аукциондо сатылышы мүмкүн деген да варианттар бар. Анан бул эми чындыкка жакыныраак каякта деген суроого келе турган болсок, анда булар конкреттүү түрдө каерде деген суроо берилди. Анда булар ошол поп королдордун өздөрү менен кошо көмүлгөн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Европа өлкөлөрүндө, Америка Кошмо Штаттарында мен туура жоопту айтып атам. Музыканын түрдүү, элестүү стили бар. Элестүү стили. Америкада жыл сайын адамдардын арасында ушундай бир сынактар болот. Адамдардын арасында эмес, жөнөкөй адамдар деле, мисалы үчүн Семетей, сиз деле, Марат, сиз деле өз алдыңызча элестетип, гитара ойноп аткандай кыялданасыз да. Колуңузда гитара жок, бирок гитара ойноп атканда колуңузду кыймылдатып бересиз. Мына мисалы үчүн мен бир сүрөттү көрсөтөйүн сиздерге. Элестетип атат да, бирок колунда гитара жок мунун. Бул элестүү гитара үчүн коюлган штатив болчу, урматтуу билермандар. Гитара жок. Бул ар кимдин кыялында бул гитара. Мен каякта деп атам? Кыялындагы гитара. Суроо ээси Урмат Чечейбаевди биз 1500 сом утуш менен куттуктайбыз. Телекөрүүчү аябай жакшы суроону жөнөткөн, элестүү гитара жөнүндө. Биз куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Телекөрүүчүлөр теңдеше баштады. Команда менен оюн улантылат. 5-раунд. Элестүү гитара варианты бар беле, жок беле, Нуристан? Элестүү гитара боюнча маалыматтар бар болчу, бирок конкреттүү каерде деген суроо берилген үчүн биз конкреттүү жоопко көбүрөөк басым жасап калдык бул жерде. Сиздин кыялыңызда болчу. Ооба. Бирок Европада, Финляндияда бул конкурстар өткөрүлөт, ал боюнча маалымат бар. 5-раунд. Сиздерге каршы Амантур Мирлан уулу суроо жөнөткөн Токмок шаарынан. Суроосунун байгеси 1700 сом. Урматтуу билермандар, 2006 жылы тартылган бул кинофильмде ушундай бир фрагмент бар. Элестетиңиздер. Атасы баласынын билимин текшерип жатып, берилген бир суроосуна, баласына берген суроосуна 7 деген жоопту алат. Атасы суроо берди, баласы 7 деп жооп берди. Муну туура эмес деген атасы баласынын жообун оңдоду.
Бирок атасынын жообу дагы туура эмес болчу, урматтуу билермандар. Суроо. Атасы баласына эмне жөнүндө суроо берген эле? Кетти минут. урматтуу алып баруучу, мөөнөт номурда жооп бар. Ким жооп берет? Шашып коюп атыкпы? Улан реванш кылсын азыр эгер боло турган болсо. Португалия дейт. Өзүңөр токтоттуңар. Өзүңөр токтоттуңар. Убактын, туура эмес болсо, упайдагы утурасыңар, убакытта берилбейт. Улан. Чынында бул тобокелдирээк вариант болуп калды. Азыр айтылып жүрөт дүйнөнүн 7 керемети бар деп. Ошол анан чынында керемет көп дүйнөдө. Ошол 7 керемети деген болушу мүмкүн. Атасы андан көбүрөөк же азыраак айткан аныкы деле туура эмес. Чынында керемет көп. Демек дүйнөнүн 7 кереметтер тууралуу суроо берип Бир жылдан жаткан кийин ойлойсуздар. катталып калганда 7 керемет деген. Кийинки жылы. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын анда. Дароо эле сиздердин оңуңуздарга дүйнөнүн 7 керемети келди. Бирок атасы баласына планеталар жөнүндө суроо берип аткан. Улан мырза, канча планета бар деп аткан? Бул да 7 кереметине жакын саны боюнча. Бирок атасы да адашкан. Керемет эмес, планеталар жөнүндө суроо берип аткан. Шашылып койдуңар, урматтуу билермандар. Шашылып. 3-2 эсеп. 3-2. Тобокелчиликке салбай, барбай турууга мен сунуштайт элем азырынча, Семетей мырза. Шашылбаңыздар. Мирлан уулу Амантурду биз 1700 сом утуш менен куттуктайбыз. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. 6-чы раунд. Бүгүн урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда коноктор дагы бар. Мен азыр кимдин суроосу келгенин окуп коюп, бир конокторго сөз берели. Бабурбек Сааталыев Алабука районунан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1800 сом. Биздин студияда Бишкектеги Арабаев университетинин студенттери да турат. Булар Ош шаарына атайын баягы тажрыйба алмашуу үчүн келишкен. Абдымалик кызы Мунира аттуу биздин мейманыбыз бар студияда. Мунирага мен учурдан пайдаланып бир микрофон сунгум келип атат. Мунира, биздин студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Мына менимче сиздер биринчи жолу бул билерман ордудо болуп атасыздар, Сиздерге оюн кандай таасир калтырып атат? Семетейдин командасы кандай оюн жүргүзүп атат? Жана сиздердин университетте ушундай интеллектуал командалар барбы? Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Абдималик кызы Мунира. Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мобилдүүлүк боюнча Ош мамлекеттик университетинин табигаттану жана география факультетине 2-курска мобилдүүлүк боюнча келгем. Бул жерге Семетей Манасичти жана анын командасын колдоп келдик. Командага ийгилик каалайм. Мен биринчи жолу болуп атканда бир аз сүрдөп атам. Оюн өтө жакшы өтүп атат. Мага абдан жакты. Рахмат. Анда эмесе мен суроону окусам, Бабур Сааталиев Алапка районунан жапа салды деген айылдан экен. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, Малик Эргешев атындагы орто мектебинин окуучусу экен. 1989 жылдары билети жок эле автобус коомдук транспорт кызматынан пайдалангандар башка жактарга салыштырганда Таиландда биринчи орунда болчу. Ошондо таиланддыктар Таиланд жетекчилиги бир нерсе ойлоп табышты. Андан кийин элдер өздөрү эле автобустарга билеттерди талап кылып ала баштады. Урматтуу билермандар, чоң талап менен билеттерди сатып алууда эмне өзгөрүш болгон болчу? Кетти минут. Лотерея ойнатылган. Айланга тийиштүү. Менен зордой туристтер көп болгон мамлекет. Дагы башка эмне болушу мүмкүн да. Жергиликтүү эл үчүн лотерея ойнотулган. Ошон үчүн массалык түрдө көбүлө. Немеге эме деп атат? Эрежени бузуп футбол зайчиктер футбол зайчиктер көбөйдө. Ошону күрөшүү максатында 89. Ал жакта эч кандай деле жылда эч кандай деле
Бұл жерде біз тауып тұрған мәселе ошол эмне себептен деген ошол болуп атат. Анан ошол жок, билеттер кандай болгон мындай? Мисалы үчүн бир остановкадан бир остановкага же бир күндүк же бир айлык Инфляция. Отуруп кете турган билеттердер отуруп кетет. Билетте кандай бир маалыматтар жазылып баштаганбыз. Артурун кайталап атат окшойт. Нерсе жазылса эмне болот? Баян жакшы эле вариант да ошол. Андан башка. Элди жапыр тартып Эмне тартып Лотереяда кандай кымбат нерсе бар, же кымбат сатылат, же болбосо кымбат бир буюм коюлган да ошол лотереяга. Семетей. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Угабыз. Таиланд бийлиги элдерге билет сатып алдыруу максатында билеттерге лотерея оюнун уюштурушу мүмкүн. Ошондон кийин талап күчөгөн дейсизби? Ошондо адамдар лотереядан баалуу белектерди утуу максатында билеттерди сатып ала башташкан. Демек сиз лотереяга басым жасап атасыз. Ооба. Эсеп 3-3. Жооп тура. Лотерея ойлоп тапкан, ар бир билетте лотерея эмеси болгон, саны болгон, жана адамдар кызыгып ала башташкан. 1800 сом команданын эсебине өтөт. Чочулоо менен жооп бергениңиз окшойт Семетей. Чочулоо бул жакшы нерсе. Адамды сергектикке түртөт да чочулоочу. Негизи лотереяга өзүңүздүн көз карашыңыз кандай Семетей? Кызыгасызбы лотереяга? Лотереяга абдан кызыгам, урматтуу алып баруучу. Бирок бир нече жолу лотереядан утам деп аракет кылган, бирок бир да жолу чыккан эмес. Канча сом короттуңуз лотереяга? Болжол менен. Илгери жанагы элдик деген лотерея бар эле. Ошодон дайым сатып алчумун, бир 2000 сомдук сатып алсам керек. Андан кийин сатып албай койдум. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Идея дизайн студиясы. Идея – сенин идеалдуу стилиң. Оюн улантылат. 7-чи раунд. Назима Дубашева, Бишкек шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо жөнөткөн суроосунун байгасы 2000 сом. Мониторго көңүлүңүздөрдү бурамын. Тунис илимий изилдөө институтунун имараты сиздердин назарыңыздарга берилген. Ушул имарат, бирок имараттын жанында чоң көк түстөгү шар түрүндөгү кара тегерек формадагы полотнону көрүп турасыздар. Бирок убакыт өтүшү менен ушул шарды өзгөрүлүп, шардын көрүнүшү өзгөрүлүп, кайсы бир мекеменин рекламасына айланган. Бул илимий изилдөө институту кийин ошондой функцияны аткарып калган. Урматтуу билермандар, суроо: шарды өзгөртүү менен кайсы логотип же болбосо кайсы реклама бул жерге пайда болгон? Кетти минута. Боулинг эмеспи? Боулинг шаар, боулинг. Карасаңыз эме окшоштур. Анын рекламасы. Боулингдин рекламасы, давай. насачы, Конкреттүү компанияны таба эле. Флюорографта. Толук эмне деп желектерде деле толук жвачка болот го түстүү. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Африка тараптан издебейлиби? Көп болот. Африка тарап. Кетти, ойлонойлу. Боулинг, чупа-чупс. Бул чоң Бул кичине деп атат, чоң корпорация, чоң компания да. Жок, алдыдагы ак менен да биригип кетти, бир логотип чыгып атпадыбы? Эмненин? Тунис ысыкта күн Тунис дегенде ысык. Onu билдирет, сууну. Дагы Аны билет. Кайсы компания деп атат? Конкреттүү компания сурап атат. круиз. эмне авиакомпаниялар бар, дагы эмне кеме, бизнес компаниялар бар. Фонтан эч нерсени билдирбейби? Фонтан ошол алак акым бар экен анда эми. Билим берүү институту болуп Билим берүү атат. институту катары болсо, конкреттүү бир Билген компания. эле бир эме да бул жердечи. Дагы. Тоголуктор кайсы логотиптер да бар. Истегилечи. Эмечи National Geographic. Болбус белечи. Дагы. Википедияныкын эме алдын эмне дедим. Семетей. Убакыт өттү. Кандай чечим келдиңиздер? Жооп бересиздерби? Же Жок, ортодон убакыт аласыздарбы, же ордодон жардамбы? Же жооп бересиздерби? Биз Семетей. урматтуу алып баруучу ордодон жардам алайлы. Урматтуу Ордо,
Эрежем билесиздер, 20 секундда кетти. Жардам бергиле. Точно? Илимий изилдөөгө боулингдин тиешеси жок. Азыраак Мекеме өзгөрүп атат. Пепсинин логотипи эмеспи дейт? Жок, Пепси эмес. Жардам берип токтотобуз. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, биз ордодон жардам алдык. Ордодон жардам алгандыгыбыз себептүү мен өзүм ордонун жоопторун жалпылап жооп берейин. Бул жерде ар кыл варианттар чыкты, урматтуу алып баруучу. Биздин командадан да чыкты эле башында боулинг оюнунун логотиби келип чыкты деген вариант болуп атат. Шар кичирейип, ушу боулингдин шарыны билдирип калат деген. Анан наркызда имараттын ичинде ушу боулинг боюнча боулинг ойнолуучу имаратка айланып калышы мүмкүн. Илимизилдөө борбору. Же болбосо бир НАСАнын дагы бир штат-квартирасы жайгашып калышы ыктымал деп атабыз. Демек ошондо сиз эки жооптун бирин беришиңиз керек мага. Боулингке токтой берели, анткени сиз функциясы дагы өзгөрдү дедиңиз. НАСА дагы эле илим изилдөөгө ыктап калышы мүмкүн. Демек бул жер боулинг ойночу борборго айланган дегендей. Ойлоп атабыз. Жооп кабыл алынат. Ордодон жооп алдыңыздар. Кудайберди сиз айттыңызбы же Шадманбы боулингдер? Шадманның ойчусу. Шадман боулингге кызыгабы экен өзү. Шадман. Туура жооп. Боулинг центр. Боулинг борборуна айланган. Ошол шарды 3 жерден тешкен. Эсеп 4-3. Билермандардын пайдасына чечилди. Бул раунд ордонун жардамы менен, бирок акчалай утуш командага бул раундда коюлбайт. 8-чи раунд. Гүланда Имарали кызы сизерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси болсо 2100 сом. Мониторго көңүл бурууга чакырамын. Эмнени көрүп турасыз улан? Сүйлөшүүчү автомат. Таксофон Телефондо сүйлөчү автомат менин оюмча. Японияда. Япониядан сары түшүп Японияда мобилдик телефондордун көбөйүүсү менен шаардагы ушундай телефон күркөлөрүнө адамдар кирбей калган, дээрлик кирбей калган. Иштетилбей калды булар. Бирок япондор иштетилбей калган мына ушундай күркөлөрдү башка бир нерсеге айландырып коюшту. Эмнеге айландырышы мүмкүн? Кетти минута. Сүрөткө чоң Москвада, Кытайда чоң шаарларда өзүңүз керек болсо визага, бул виза эң жогорку сапатта визага чыгарып турган. Сүрөткө китепкана, остановка. Азыр өзгөртү да бул. Китепканага айландырышы мүмкүн, остановка кылышы мүмкүн. Жок, кирип алып ошонун ичинде сүйлөшпөйбү? Жок, эши кызычууда. Жаан болгондо керек. Эмне мааниси бар башка? Жаан чачын жааганда. Ошондой керек. Карасаңыз бул полкалар бар, китепканада карасаңыз полкалар бар. Ичин карасаңыз полкалар бар. Китепкана болушу мүмкүн. Эгер карасаңыз башка Жок, жанагы гамбургер жей тургандыр мындай. Кофе иче турганда. Телефон зарядтабайбы? Телефон зарядтай турган хороший вариант. Болушу мүмкүн. Жакшы вариант. Дагы жакшы вариант. Дагы башка карасак. Заряд дагы. Жерде сатпаса, автомат сатуучуларбы? Эмне сатат? Кока-кола сатат. Жок, Кытайда да өнүгүп кеткен нерсе монета сатса ушуну берет, Кока-кола берет. Терминал банкомат болду. Бул азыр. Телефон зарядтайт банкомат кайсы стол? Кимиси жашар? Эгерки азыркы убакта болгондо банкомат. Семетей. Урматтуу алып баруучу, үзүр. Биз эмоцияга батып кетиппиз. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Марат Абдакулов жооп берет. биздин оюбузга
биринчи эле бул сүрөткө түшүүчү, бул документке түшүүчү аппарат деп коебуз келди. Документтин бардык түрүнө сүрөткө түшсө болот. Автомат жана банкомат деген дагы вариант келди. Аябай кызуу талкуу жүрдү. Банкоматка бир аз кооптуу болуп калчудай. Терминал же болбосо банкомат. Терминалы менен кошо банкомат. Азыркы көп эле банкоматтардын терминалда кошо бар. Жооп кабыл алынат. Сөзсүз түрдө креативдик, адамдарды кызыктыруучу кандайдыр бир объект болуш керек. Алар ошондой айландырыш керек. Мен сиздерге азыр ошол япондор эмнеге айландырып койгондугун көрсөтөм азыр. Көрдүңүздөрбү? Аквариумга айландырып койду, урматтуу билермандар. Аквариум, балыктар. Туш тарабын айнектеди дагы, ичине балыктарды салды. Марыр өткөн адамдар кызыгып аквариумга айландырышты. Эсеп 4-4. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына Гүланда Имарали кызын куттуктайбыз 2100 утушу менен. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Оюн улантылат. 9-нчу раунд. 9-нчу раунд. Бүгүн Семет Амиралиевдин командасы финалдык оюнду ойноп жатат. Дээрлик команда түгөлүнөн Ош мамлекеттик университетинен чыккан билермандар. Ошон үчүн Ош мамлекеттик университети 5000 сом кошумча командага сыйлык катары бөлгөн. Нурлан уулу Нурилим мырзанын суроосу: Ош шаарынын тургуну, бул телекөрүүчү. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Суроо: бул көрүнүш эмнени чагылдырат? Минутунан мурда жооп барбы, Семетей? Шашылган жоксуз? Жок. Өкүнбөйсүз? Өкүнбөйбүз. Капа болбойсуз? Анткени биз бул жөнүндө маалыматыбыз бар болчу. Урматтуу алып баруучу. Бул Американын президенти Кеннединин өлүмү. 863. Мен жооп берейин, мага берсин. Урматтуу алып баруучу, Нурстан жооп берсин. Семетей, муну кандай түшүнсөк болот азыр? Өзүм жооп бере берейин анда. Жок, сиз азыр Нуристанга өткөрүп атасыз. Эрежени бузуп атасыз. Же өзүңүз жооп бериңиз, же мен бул раундду телекөрүүчүгө карайын. Өзүңүз жооп бересизби? Жооп берем, макул. Анда мен өзүм бузбайын, таап кетейли. Так. Урматтуу алып баруучу, бул кулчулукту жоюу жылы. Кулчулуктан бошонуу. Кулчулукту жоюу жылы? Авраам Линкольн тарабынан жарыяланган жыл. Комментарий бербейсизби? Эмне, кандай көрүнүш болуп турат? Кишенди үзүп коюп тур могу жерде. Кулчулуктан бошотуу жөнүндө кабар берип турат бул. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. 1863 жылы Авраам Линкольн Америкада кулчулукту жойгон. Негизинен жооп туура. 5-4 эсебинде билермандар бир упай алдыга чыгып атат. Оюн улантылат. 10-нчу раунд. Качкан суперблиц, качкан суперблиц. Экзаменден өткөндө сүйүнүп атасыңар го? 1,5 мүнөт бар, Улук мырза Эрмикбаев, Өзгөн районунун тургуну. Сизге каршы суроо жөнөткөн. Маанай кандай, Семетей? Маанай орто. Орто. Кандайча орто? Бир чети сүйүнүп да турабыз. Азыр оюн бүтөт деп. Экинчи четти коркуп дагы турабыз, оюн уланып калат деп. Суроого көңүл бурабыз. Эмнени көрүп турасыз, Семетей мырза? Индекс статуя. 2006 жылы 26 октябрда Эркиндик айкелинин 120 жылдык юбилейине арнап
New York Times газетасы атайын мақала жазып, анын темасына 29, бирок 120 жылдан бери өз сапатын өзгөртпөй бекем сакталып келүүдө деп жазган. Суроо. Мақаладын аталышынын башына 29 саны эмнеден кошулуп калды? Минута кетти. Кыздын жашы. Шарлоттан эмес. Египетке барыш керек биринчичи. Дагы. Өзгөргөн дагы 29-дан кийин эмне келет? Өзүнүн сапатын жоготпой сакталып келүүдө деген демек бир предмет, бул нерсе. Дагы эмнеси Колунда китеби бар. Колунда китеби бар, оту бар. От бар, китеп бар. Астында бутун байланган зынжыр бар. Зынжырча. 29 жылдан бери түсүн өзгөртпөй келет. 120 жылдан. 120 жылдан бери. Дагы. Ошол адам эле окшойт мен ойлойм. Адам жаштыгы ошол боюнча сакталып турат деген маанидә да баягы. 29 жаш. Ошол боюнча турат да дагы Өзгөргөн жок да. Шарыган жок. 29 жаш. 29 президент 29 жаш. 29 эле жашта. Президент 29 жашында. 29 жаш. Размери 879 эле. Дагы 29 жашта. Ошол эле 29 жаштан бери өзгөргөн жок. эркиндик Америка 29 президент 29 президент Буга тиешеси Чыккан жок. Бул канча? 1995 штаттын коду 1995 эмеспи? 100 жылдыга берилген да. 100 жылдык болсо 29 жетип калышы мүмкүн президент. 1995 берилсе, Бирок аны президентке так калса керек. Неге 89 жашта жасалган тура эле? эч качан өзгөргөн жок дейт. Өзгөрбөсө демек жаш өзгөргөн жок. бирок бул сөздүн 29 жашка окшойт. Семете. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, биздин эсеп боюнча 30 секундыңызды да бериңиз. Семете, кетти 30 секунда. Сапатын өзгөрбөй келип атат. Демократия өзгөргөн жок. Бирок сапатын Логичный вариант тура. Эмне эркиндик статуясы болуп атат. Дагы 29 президент өтсө дагы демократия өзүнүн сапатын жоготкон жок. Кызга карабайт. Демек, дагы Эркиндик статуясы демек 124 көрсөк дагы 30га туура келет экен, бир президент 2 мөөнөт. 2 мөөнөт. демек 29 президент өтсө дагы затия өзгөргөн жок, а? Демократия өзгөргөн. Демократия өзүнүн сапатын жоготкон жок. Жаман саякка кеттиңер. Ладно, дагы. Бирок эркиндик статуясы Американын демократиядан башка Анан экинчи вариант болду 29 демократия жаш. сапатын жоготкон жок. 30 секунда бүттү, Семете. Өзүң эптейм анда. Кыскасы. Эч жакшы жооп чыкпады. 2300 сом коюлган бул суроого, баягы катары. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Марат мырза жооп бергенге аракет кылат. Марат мырза. Урматтуу алып баруучу, аябай чоң тоодой жоопкерчиликти өзүмдүн желкемде сезип турам. Бизде эң эле ишенимдүү вариант болуп, Америка барыбызга белгилүү саясий дүйнөлүк саясатта демократияны тутуп келет, башка мамлекеттерге жайылтат. 29 президент өтсө дагы, бул дагы деле 29 президент Американы башкарса дагы, бул статуяга 120 жыл болсо дагы экөө тең сапатын жогот элек. Мындайча айтканда, Америкадагы демократия, эркиндик, Америкадагы эркиндик, Америкадагы демократия дагы деле сапатын жогот элек. Дегенде маанидә жазган. 29 дегенде бул 29 президент Американы башкарат. 1886 жылдан бери. Жооп кабыл алынат. Талкууңарды мен күзөттүм, албетте. Саясатка өтө бышыпсыңар. Эми эстеликке кайра көңүлүңөрдү бурайын. Эстелик эмнеден жасалган? Марат. Билесизби? Мрамордон болушу мүмкүн. Кечирип коебуз. Нуристан, эмнеден жасалышы мүмкүн? Таштан жасалганын билебиз, урматтуу алып баруучу. Сүрөттөрүн көргөнбүз, кесилип даярдалган эмелер бар, ошо мрамор болсо керек. Өзөгүндө Лен Ош шаарындагы эң чоң эстелик Ленин эмнеден жасалган, билесизби? Жезден. Жезден жасалган. Бул статуя, урматтуу билермандар, жезден жасалган. 29-жылда турат жез.
Эмне үчүн жезден жасалган? Эмне үчүн 29? Семете билесизби? Жездин жанагы немеде катары окшойт. Менделеевдин системасында. Менделеевдин таблицасында жез 29 катарда турат. Урматтуу билермандар. 5-5 эсеп телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Нурилин Нурлан уулу 2300 сом акчалай утушка ээ болду. Бул суроосу менен телекөрүүчүлөр менен билермандар теңдешти. Мен далил үчүн дагы Менделеевдин сиздерге таблицасын көрсөтүп коеюн. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Качкан сайын кууган Blitz раунд ойнотулат. Blitz раунд. Юлан айландырыштын кереги жок. Себете мырза, суроо ким калат? Марат мырза калат. Марат мырза даярсызбы? Даярмын. Биринчи суроо, Нариза Буланова, Аксы районунун тургуну. Марат, мониторго караңыз. Нариза Буланова кайсы бир эстеликтин жанында турат? Мен эстеликти бекитип койгом. Нариза Буланова бул эстеликтин жанында туруп, студенттик күндүн өтүп кеткенине бир аз бушайман жеп атат. Кимдердин жанында турат? 20 секундда кетти. Марат, кошумчалай кетейин, эстелик Россия Федерациясынын аймагында. Марат. Шурик деп таанып калганбыз. Бул адашпасам операциясы болуш керек. СССР убагында тартылган Александр Демьяненко болуш керек, актер адашпасам. Гайдай, режиссер Гайдайдын тартылган. Айтор Шурик менен Лида. Туура жоопту көрсөтүп атам. Шурик жана Лиданын жанында турат. Булар. Экинчи суроо. Бегали Мырсалиев Кадамжан районунан. Эмнени көрүп турасыз? Дагы фото суроо. Пиала деп койсок болот. Чашка деп коебуз. Чөйчөк, орусча чашка. Ооба. Суроо. Урматтуу Марат. Викториялык Англия доорунда ушундай чөйчөктөрдү кимдер колдонушкан? Бул бай Виктория деген король башкарган убактагы доордо ушундай чөйчөктөрдү кимдер колдонушкан? Чөйчөк өзгөчө чөйчөк жасалышы, караңыз. Кетти 20 секундда. Марат. Үстү бир аз тосулгандай болуп атат. Менин оюмча бул жаш балдарга. Же болбосо королдук үй бүлө. Же болбосо атайын коноктор үчүн ичип атканда балким төгүп албаш үчүн. Жооп кабыл алынат. Азыр мен туура жоопту көрсөтөм, Марат мырза. Ошону менен кимдер ичишин, кимдер үчүн чыгарылганын көрүп алсаңыздар болот. Мурутчан, муруту коюу адамдар үчүн, баягы ичип атканда мурутуна тийип калбасын деп, атайын ошондой адамдар үчүн чыгарылган чөйчөк болчу, Марат мырза. Отуруңуздар, урматтуу билермандар. Бул оюн, отуруңуздар. Команда жалпы көрсөткүчтө 1 упай менен 6-5 эсебинде финалдык оюнда телекөрүүчүлөргө жеңилишти. Семети мырза, оюн жыйынтыкталды. Оюнга өзүңүз жеке кандай баа бересиз? Жана мыкты суроону тандадыңызбы? Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюн өтө талаш тартыштуу, кызуу жүрдү. Биз албетте жеңиштен үмүт кылып келдик эле, бирок тилекке каршы жеңилүү менен аяктап калды. Бул биздин мындан да көбүрөөк окушубузга, мындан да көбүрөөк даярдык көрүшүбүзгө
өбөлгө болот деп ойлойм. Бүгүнкү оюнда мыкты суроо деп биз Ала Бука районунун тургуну Бабурбек Сааталиев мырзанын суроосуну Таиланддагы билеттерге коюлган лотерея жөнүндөгү суроосуну мыкты деп таптык. Анан учурдан пайдаланып мен Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Абдубаситовичке терең ыраазычылык билдирип кетем команданын атынан. Семетей мырза, расмий түрдө кабыл алып коюңуз. Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун ушул түндөсү дагы, күндүзү дагы китеп окуңуздар. Мына ушул үкү сыяктуу көзүңүздөр, оюңуздар өткүр болсун. Билерман Ордо клубу мындан бул жака финалга чыккан ар бир командага мына ушундай өзгөчө статуэтканы белек катары тапшыра бермекчи. Биздин командада дагы бир жагымдуу жаңылык бар. Биз команданын мыкты оюнчусу, мыкты мүчөсү Марат уулу Нуристандын кезектеги 4-чү китеби, 3-чү китеби кечиресиздер, жарык көрүп атат. Дүйнөнү багынткан кедейлер деп аталат. Бул ушул окурмандарга стимул берүүчү, окурмандардын кеңири катмарына арналган. Барыңыздарды ушул китепти алып окуп, дүйнөгө болгон от жалыныңыздарды тутантыңыздар деген ишеничтем, тилектем. Рахмат, Нуристан Марат уулуну мен өзүм жеке атымдан куттуктаймын. Нуристан Марат уулу аябай, мына менимче бул 3-чү же 4-чү эмгеги, 3-чү эмгеги Нуристан. Чыгармачылык ийгилик каалайм сизге. Билермандар үчүн аябай жакшы китептерди жазып атасыз. Барбол компаниясынын адал шириктери сиздерге кабыл алып коюңуздар. Жана ошол Билерман Ордо деген эксклюзивдүү торт дагы сиздерге белек катары берилет. Сиздердин жалпы утушуңуздар Семетемизде 9000 сомду түзүп атат, 9200 сомду түзүп атат. Куттуктайбыз ушул акчалуу утуштарыңар менен. Бул акыл дарамети менен иштеп тапкан акчаңар. Демек, ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, урматтуу меймандар, коноктор, биздин бүгүнкү финалдык турубуз соңуна чыкты. Кудай буйрса, кийинки оюнда Сагынбек Мамановду бул жерде биз күтүп алабыз. Сагынбек мырза, командаңызды даярдаңыз. Билерман Ордо бул китеп окууга түртөт, изденүүгө түртөт. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар.